Окей, бисмиллахиррахманиррахим. Окей, баарыңыздарға құтман күн. Приветствую всех подписчиков этого канала. Так, присоединяемся буквально 1 минутку. Все подключаемся и начнем через минуту. Окей. Сегодня у нас эфир на кыргызском языке. Бүгін біздің эфир кыргыз тілінде өтеді. На русском языке эфир я проведу на этом же канале очень скоро. Самое главное, оставайтесь на связи, чтобы не пропустить эфир на русском языке. Сегодня у нас эфир на кыргызском языке. Окей, специально по многочисленным просьбам, потому что у нас очень много также подписчиков с Кыргызстана. Поэтому сегодня у нас эфир на кыргызском языке. Бүгін эфир кыргыз тілінде өтеді. Орусча эфир жақында ушу каналда да өтеді, на русском языке эфир будет проходить очень скоро, поэтому быстренько подключаемся. Ссылку, пожалуйста, моя команда, кто смотрит, ссылку на эфир нужно будет отправить, чтобы посмотрели. Окей, быстренько подключаемся. Возьмите свой стакан воды, окей. Возьмите блокнот, ручку, хорошее настроение. Мы сейчас начнем. Окей, саламатчылык, сонун. Окей, подключаемся, присоединяемся. Я обычно провожу эфир на моем официальном канале aselь.сыдыкова. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Там эфиры проходят в основном на русском языке. Эгер силер эфирді орус тілінде көрем десеңіз, анда менің каналыма aselь.сыдыкова деген инстаграм каналына жазылдырып алсаңыз болады. Окей. Окей, подключаемся. Вау, окей. Кстати, я в первый раз на этом канале. Давайте познакомимся, поприветствуем. И обязательно, кстати, оставайтесь на связи до конца, потому что тем, кто у нас посмотрит эфир, потом оставит комментарий, я подарю 2 книжки. Эфирді сөзсіз аяғына чейін көріңіз. Бүгін эфир кыргыз тілінде өтеді. Анан жана эфир бүткөндөн кийин 2 участникке ушундай эки китепти белек кылып беребиз. Эмне кылыш керек? Эфирди аягына чейин чыгып, комментарий жазып койсоңуз, ошо комментарий жазгандардын арасында 2 участник тандап туруп, 2 китеп Сура, Ишен, Жаса деген китепти белек кылып берем. 2 китепти алдык, ошон үчүн сөзсүз катышып, аягына чейин чыгып, комментарий калтырып, ушундай белек утуп алсаңыздар болот. Окей, анда эмесе баштайлы. Баарына түшүнүктүү, бүгүн эфир кыргыз тилинде өтөт. Кыргыз тилинде эфир орусча эмес, орусча эфир көрөм десеңиз, ал менин өзүм жеке каналымда, aselь.сыдыкова баракчамда, инстаграм баракчасында, aselь.сыдыкова деген баракчасында өтөт. Бүгүн эфир кыргыз тилинде. Анда эмесе баарыңыздарға кутман күн. Менин суроом бар, кимиңер жашоосунда көбүрөөк акча болсун дейт. Колуңузду көтөрүп коюңуз. Окей. Эң сонун кимиңер жашооңордо көбүрөөк бакыт болсун десеңер, колуңарды көтөрүп койсоңуз. Кимиңер бакыттагы акча дагы толуп турсун десеңиз, жашооңордо анда 2 колуңарды көтөрүп туруп, баарыңарга ошо хай-фай бердим, кучактадым. Анда эмесе бүгүнкү эфирди баштайлы. Эң негизгиси, мен анда азыр комментарийлерди өчүрүп турайын, анткени окей. Комментарийлер каянан өчөт. Окей. Так. Окей, азырынча комментарийди өчүрүп турайын, анткени деген силер дагы мындай жакшы көңүл буруп, угуп, жакшы нерселерди үйрөнүп, мен дагы бир аз жакшы фокус алып, сизге максималдуу, аябай керектүү, нерселүү, пайдалуу информацияны бөлүшкөнгө аракет кылайын. Анда эмесе баштадык. Эң биринчиси, мен силерге сүйлөшкүм келе турган тема бул кайсы жактан кантип ушу финансылык ийгиликке жетиш керек. Каяктан ушу таза энергияны алып көптөгөн натыйжаларга кантип жетиш керекти. Биздин жашообузга эмне таасир этет? Эмне үчүн бир адамдар өмүр бою кыйналып чыгышат? Акча жагынан, карьера жагынан, бизнес жагынан,
Эмне үчүн башка адамдар жашоосунда аябай бийик деңгээлге жетип, чоң ийгиликтерге жетип, жакшы натыйжаларды бизнесинен да, карьерасынан да, бүт акча жагынан да, үй бүлө жагынан, жеке жашоосунан жактан эмнеге ошондой болот? Ошону түшүнүш үчүн, түшүндүрүп бериш үчүн, албетте силер көптөгөн семинарларды көрүп, башка да коучтарды угуп, Инстаграмды да көрүп атасыңар, ТикТокту да тиктеп атасыңар, Ютубту да көрүп атасыңар. Балким силер көптөгөн уже маалыматты алып, көптөгөн билимдерди алып, бирок азыркы күнгө чейин эгер силер дагы эле силер каалап жаткан натыйжага келе элек болсоңор, силер аябай ошондой кыялдарыңарды дагы эле жете элек болсоңор, анда силер эң негизги принциптерди, формуланы дагы эле анда билип түшүнө элексиңер. Билгенсиңер, бирок түшүнө элексиңер. Ошон үчүн силердин жашооңордо ишке ашыра албай жатасыңар. Ошон үчүн ошол теманы бүгүн мен түшүндүрүп берейин деп чечтим да. Эң биринчиси, эгер силер чыныгы ошо финансылык ийгиликке жетким келип атат, жашоомду түп тамырынан алмаштыргым келип атат, үй бүлө менен саякаттагым келип атат, эч качан башка жана акчадан кыйналбай, бирөөдөн карыздан сурабай, бирөөгө жалдырабай, бирөөгө мындай көрө албай бирөөнү же эметпейм десеңер, анда силер түшүнүш керексиңер. Ошол жакта принциптер бар, өзгөчө эрежелер бар. Эң биринчиси силер түшүнүш керек нерсе, бул деген сенин ички дүйнөң сенин тышкы дүйнөңдү жаратат. Бул эң негизги биринчи нерсе. Адам киши түшүнүш керек да. Эгер силер түшүнбөсөңөр, анда ар дайым жашооңордо кыйынчылыктар, бир проблемалар, бир ошо ар дайым ошондой жашооңор силер каалагандай болуп калат да. Ошон үчүн силердин ички дүйнөңөр силердин тышкы дүйнөңөрдү жаратат. Башка сөз менен түшүндүргөндө, силер азыр ойлонуп көргүлө, мындай 5-6 секунд алып мындай ойлонсоңор, мен жашоом азыркы жашоом кандай негизгиси? Финансылык жагынан кандай? Жакшы элеби, баары жетип атабы, карызга батпай элеби, каалаганды сатып алып атамбы, каалаган жерге барып атамбы, саякаттап атамбы, кишилерге, башка туугандарга же ата энеңе же башкаларга жардам берип атамбы, салым салып атамбы, өзүм жакшы көргөн иш менен алектенип атамбы, балдарыма жакшы тарбия берип, жакшы келечекти түзүп берип атамбы деген суроону берсеңиз, эгер ушул берген суроолорго көптөгүнө силер жок десеңер же анча эмес десеңер, анда силерге бүгүнкү эфирде жакшы көңүл буруп, аябай төмөн көңүл буруп угуш керексиңер. Анткени сенин ички дүйнөң сенин тышкы дүйнөңдү жаратат. Башка сөз менен айтканда, бул сенин тамырларың, биринчи тамырлар келет, А дегенде тамыр, анан мөмө чыгат. Мен өзүмө кичине кыргызча заметка кылып алгам да, телефонума, ошон үчүн карайм да. Эң биринчиден бул А дегенде тамырлар, анан мөмөлөр чыгат. Мөмөлөр бул силердин натыйжаңар жашоодо. Ошону жана мен айткан бизнесиңер, карьераңар, жеке жашооңор, финансы жагыңар силерге жагып атабы, мөмөлөрүңөр жагып атабы? Эгер жакпай атса, анда бул деген силердин тамырларыңар, түп тамырын алмаштырыш керек. Анткени түп тамыр деген бул эмне? Бул силердин негизи жашообузда, биздин жашообузда ар бир нерсе, бул ар бир натыйжа, ар бир результат жөн эле пайда эч качан болбойт. А дегенде бул силердин ойлор, кайсы ойлорду адам жүгүртсө, күнүгө эртең менен турдуңарбы, ой жүгүртүү башталды силердики. Бирдеме жасап атасыңарбы, күнүңөр өтүп атабы, бир ойлор менен жүрөсүңөр. Кечинде жатасыңар, дагы бир ойлор менен жатасыңар, эртең менен турасыңар. А дегенде ойлор. Ошол ойлор кандай ойлор болсо, ошондой эмоциялар пайда болот силерде. Кандай эмоциялар пайда болсо, ошондой сезимдерге келесиңер, ошондой сезимдер пайда боло берет. Кандай сезимдер сезсеңер пайда болсо, ошондой чечимдерге келесиңер. Чечимдерге келгенден кийин, кандай чечимдериңер кандай болсо, ошондой аракет кыласыңар.
аракетиңер кандай болсо ошондой жыйынтык аласыңар, ошондой натыйжа аласыңар. Анан кийин тагдырыңар ошо менен курулат да. Түшүнөрбү? Дагы бир жолу түшүнүп берейин. Силердин ойлоруңар биздин ойлорубуз, биздин эмоцияларды жаратат. Кандай ойлор болсо ошондой эмоциялар болот. Кандай эмоциялар болсо ошондой сезимдер пайда болуп, жаралып, биздин ички дүйнөбүздө ошо сезимдер боло берет. Кандай сезимдер болсо ошондой чечимдерге келебиз да. Кандай чечим чыгарсак ошондой аракеттер болот да. Кандай аракет болсо ошондой жыйынтык чыгарылат. Жыйынтык кандай болсо, натыйжа кандай болсо ошондой тагдыр курулат. Түшүнүп атасыңарбы? Мен кээ кишилерди карасаңар жөн эле жашай беришет, күндөн күнүгө эч качан ой жүгүртүү жок. Эч кандай мындай аракеттеринде кандай оңдошушун билишпейт, эмне кыларын билишпейт. Негизи мен мындай кишилерге опрос кылып бир исследование кылганда, силерди эмне токтотуп атат деп сураганда адамдарды, силерди эмне токтотуп атат? Байлыктан, ийгиликтен, карьеранын өсүшүнөн, бизнесиңердин өнүгүшүнөн эмне сизди токтотуп атат десе, көптөгөн адамдар эң биринчи жалкоолук, коркуу сезимдер, анан өзүм билбейм кандай эмне кылыш керекти билбейм деген 3 эмени айтат да, негизи 3 шылтыгын айтышат да, 3 нерсени. Биринчиси жалкоолук, экинчиси коркуу, үчүнчүсү бул мен билбейм эмне кылыш керек, кандай кылыш керекти билбей атам деген 3 нерсе. Ошон үчүн силер, эгер силер миллионго карай миссияны өтсөңөр уже, бул деген менин автордук программам. Эң биринчиси орусча чыккан, орусчасы «Миссия на миллион» деген 9 жылдан бери өтүп атат да. 9 жылдан бери хит бестселлер программа болуш үчүн 28 мамлекеттен катышуучулар 9 жылдан катышып, канча деген адамдар кат жасашат, анткени жашоолору түп тамырынан алмашып, канча деген натыйжаларды алып, бөлүшүп, сүйүнүп, жазып бизге эметип жатышат да 9 жылдан бери. Анткени орусчасы хит болгондон кийин менин командам суранды: Асель, силер орусчасын аябай ушунчалык сонун программа өттү, кыргызчасын да өткөзүп бербейсиңерби деп туруп, ошон үчүн «Миллионго карай миссия» деген кыргызчасын да мен чыгардым. 2 айлык бул менин автордук программа. «Миллионго карай миссия» деген ошо 60 күндүн ичинде өтөт. 60 күндүн ичинде ошонун баары эң биринчи түп тамырды алмаштыргандын үстүнөн иштейбиз. «Миллион карай миссия». Анткени сен биринчи тамырлар, анан мөмөлөр, тамырларды алмаштырбасаң, мөмөлөр эч качан алмашпайт. Сенин жана жашоодо алган натыйжаларың эч качан алмашпайт. Анткени деген жана тамырлар ошолойдон эле кала берсе, анда эчтеке болот. Ошо «Миллионго карай миссия» түп тамырлардын баарын эң биринчи жума баштаганда эле алмаштырып баштайбыз. Окуу башталганда. Бул окуу онлайн өтөт. Ар бир мамлекетте, кайсы мамлекетте болобу, Кыргызстанда болосуңарбы, Казакстанда болосуңарбы, Россияда болосуңарбы, бизде «Миллион карай миссия» орусчасында 28 мамлекеттен катышат. Силер дагы кайсы мамлекетте болбогула, иш болсо өзүңөр тандасаңар болот. Кааласаңар кыргызчасына катышкыла, кааласаңар орусчасына катышсаңар болот. Мына кыргызчасы да жакында башталат. Силер дагы мүмкүнчүлүктү колдонуп калсын, мүмкүнчүлүктү алып калсын деп мен дагы ошо эфирге чыгып атам, силерге айтып берейин деп, көбүрөөк маалымат берейин деп. Ошон үчүн түшүнүш керек. Жана мен айткандай эле, адам киши негизи ошол принциптерди түшүнсө, финансылык ийгилик жетиши ал оп-оңой эле. Бирок адам киши түшүнүш керек, ошол акча нерсе кантип иштейт, ошо жашоодогу ийгиликтер кантип ошо курулат дегенди билиш керексиң да. Ошону билбеген үчүн адам киши кантип эмнени жасайм, каяктан баштайм, кантип ошону кылам деген суроолор көп болот да. Ошон үчүн айтып атпайбы, жанакы 3 причина, 3 нерсе адам кишини токтотот экен чоң ийгиликтен. Коркуу, жалкоолук, коркуу сезимдер жана жанагы билбейм кандай жасаш керек. Силер да азыр мени угуп атасыңар, кайсынысы силердики? Жалкоолукпу же коркуу сезимдер пайда болуп атабы силерде көбүрөөк? Же болбосо чыны өзүңөр билбей атасыңар, эмне кылыш керек? Асель,
каяктан баштайм, эмне кылыш керек, кантип ойлорумду алмаштырам, кантип түп тамырларымды алмаштырам, эмне кылыш керек, мен каяктан башташ керекмин. Мен азыр эгер көп жазышат да мага, Асель мен карызга батып калдым, карызды сурап атышат, жашоомдо эчтеке жок, күйөөм тигиндей, бул тигиндей, же жумушум жок, же үйдө отуруп калдым, же бизнесим банкрот болду деген немелер көп келет да аябай. Анан мен албетте мен жардам бергим келет, бирок адам киши өзү түшүнүп баштамайынча, өзү биринчи кадам таштамайынча эч кандай өзгөрүү болбойт. Мисалы мен деле бизде семинар өткөн да, фан встреча деген Бишкекте өткөргөндө, Ошто деле өткөргөндө мен айткам да, мен эгер 10 кишини тандапчы, аларга ар бирөөсүнө $10,000 карматсам далечи, карматып туруп, мынакей $10,000 силерге 10 кишини тандапчы, анан жиберип койсоң, 3 айдан кийин келгенден кийин ошол 10 кишичи 8-өө кайра эле жанакы болгон мурунку акыбалына кайра эле түшүп калат. Бирөөсү кичине аракет кылып башкача алмаштырып акча жашоосун, анан бирөөсү эле ошо 10 кишиден бирөөсү эле чыгат, чыныгы бирдеме ошо $10,000 алып, башкача ойлорду жүгүртүп, башкача аракеттерди башкача кылып туруп көтөрүлүп кеткен бир эле киши чыгат адам, бирок 9-у кайра эле баягы эски акыбалына түшүп калат. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Эмне үчүн? Анткени деген элестеткиле, мындай акча келди, аларга $10,000 келди, бирок ички дүйнөсү баягы эле эски калып калган да. Ички дүйнөсү, түп тамыры баягы эле эски калып калган. Ошон үчүн силер дагы азыр балким ошондой болуп аткандыр силерде. Бир акча түшүп калат, мисалы иштеп, сетевой бизнесте иштейсиңерби, же мындай жөнөкөй эле обычный традиционный бизнесте иштеп атасыңарбы, же карьера куруп бир зарплата алып атасыңарбы. Эгер мисалы элестеткиле, бир күнү силер ушинтип жакшы выручка кылып, анан бизнесиңер жакшы соода кылып туруп, жакшы акча түштү силерге, мисалы. Эмне үчүн ошол акча силерге токтобой, жукпайт, калбайт, көпкө чейин кайра эле жок кылып саласыңар? Ошондой барбы, ошондой ситуация болду беле ошондой? Же болбосо сетевой бизнесте иштеп атасыңар, жакшы эле аракет кылып атасыңар, командаңар деле өсүп атат, мындай жан талашып эле иштеп атасыңар, бирдеме инстаграмда көрүп мотивация алып, бирдеме эметип атасыңар. Бирок баары бир акырында баягы эле акыбал, баягы эле кыйынчылыктар, баягы эле билбейм эмне кылыш керек, эмне ошондой болуп атат, жашоо өтүп атат. Бирок силердики акыбалыңар жакшы деле алмашуу, өзгөрүү деле жок. Эмне үчүн? Анткени элестеткиле, силер соода кылдыңар, жакшы акча түшүп калды, же мындай сетевой бизнесте иштеп жакшы болду, жакшы ай болду, же жакшы жыл болду. Анан баары бир кайра эле түшүп кеткен. Анткени түпкү тамырлар алмашкан эмес. Түпкү тамырлар ошо бойдон эле калган үчүн силердики кала берет да ошо бойдон. Ошону түшүнүш керек. Эң биринчи ошону түшүнүш керек. Мага ошондо келишет, Асель, силер мага карыз деле жаап бергилечи, мына мен карыз болуп калдым, ошондой болуп атат, проблема болуп атат, $6,000 силерге проблема эмес го, ошо карызымды жаап бергилечи деп келишет. Силер билесиңерби, ошо карызды мен жаап берген күнү, эртеси күнү булар кайра эле жаңы карызга батышат. Эч кандай бул проблема чечилбейт, эч кандай. Анткени деген бул адам, ошол адам өзүнүн түп тамырын алмаштырбайынча, түп тамыры бул эмне? Ойлор, ой жүгүртүү, дегенде ойлор, анан кийин эмоциялар, анан кийин сезимдер, анан кийин чечим, адам келген чечимге, анан кийин аракеттер, анан кийин аракеттен кийин натыйжа, жыйынтыктар да, анан кийин барып туруп жанагы тагдыр курулат да. Ошон үчүн мен ал кишилерге, мен билбейм, кантип түшүндүрүш керек. Силер мен карызымды жаап берчи. Алардын проблемасы чечилбейт. Бүгүн мен карызымды жаап беремби, эртең алар ошол эле батып кетет, баягы эле финансылык проблема батат. Силер азыр мына эфирди көрүп атканыңар бул жөндөн жөн эмес. Жана мен айткандай, силер туура жерде, туура убактыда болуп калдыңар. Балким силердин ичиңерде уже көптөн бери жанакы ниет, мен жашоом өзгөрсө экен, мен балдарыма жакшы келечек түзүп берсе экен, биздин жашообуз өзгөрсө экен, мен жакшы саякаттагым келип атат,
жакшынакай кийимге эмне каалаганымды кийип, каалаганымды жеп, көбүрөөк ибадат кылып, башка адамдарга жардам берип деген адам болгум келет деген балким ниетиңер бар болчу. Ошон үчүн силер бул жака келип, азыр бул эфирди силер угуп атасыңар. Эгер андай ниет жок болсо, силер бул жерде, бул убактыда болуп калмак эмессиңер азыр. Ошон үчүн силер туура жерде, туура убакытта келдиңер, бирок бул деген 80% эле ийгилик да. Башка 20% бул деген дайындык. Силер даяр болуш керексиңер. Мен айткан сөздү угуп, өзүңөргө мындай алып, ой жүгүртсөңөр, ошондо эме башталат да, өзгөрүүлөр. Эми жанагы карасаңар, эгер жанагы ички дүйнө, тамырлар, эгер жана мөмөлөр айтпадым, биринчи тамырлар, анан мөмөлөр. Эгер силер мөмөлөр жакпаса, анда тамырларды алмаштырыш керек. Анан кийин элестеткиле, ойлоруңар, мисалы ой жүгүртүңөр, негативдүү, коркуу ойлор, жаман болуп кетет, иштебейт, мени эч ким жактырбайт, мен эч качан муну жасай албайм, мен колуман келбейт, акча ар дайым жетишпейт, элдин акчасы жок, менин соодам өтпөйт, менин сетевой бизнесим өспөйт, командам өспөйт, менин эч кандай негативдүү ойлор менен өзүңөрдү сиңирип алсаңар, жашай берсеңер, эртең менен, эрте тургандан баштап жатканга чейин ошо негативдүү ойлор менен силер жана эме кылат го, жана этти шашлык кылганда маринад жасайт го, жана ошо маринадтын жана мээңер ошо маринадка мариноваться этип кечке жүрө берсе, элестеткиле, эртең менен тургандан баштап жатканга чейин кандай ошол ойлор кандай эмоцияга келтирет? Силер ойлосоңор, кайсы эмоцияларды силерде пайда кылдырат? Албетте негативдүү эмоциялар, мындай мотивация кетирген эмоциялар, мындай энергия бербеген эмоциялар, силерди төмөнкү жака түшүргөн эмоциялар пайда болот. Туурабы? Анан кийин ал ошондой негативдүү эмоциялар кандай сезимдерге келтирет? Жакшы сезимдерге же жаманбы? Албетте жаман сезимдерге. Коркуу сезимдер пайда болуп баштайт. Анан энергия түшүү, анан жалкоолук башталат, анан кийин дагы шылтоолук башталат, анан кийин жана бүт эски жанагы керектүү нерселердин баары чыгып баштайт. Негативдүү сезимдер болгондон кийин кандай аракеттерди кыласыңар? Жакшы аракетпи, чоң аракетпи же кичинекей эле аракетпи, болбогон? Албетте болбогон эле аракетти кыласыңар. Кичинекей эле аракет кыласыңар же таптакыр эле аракет кылбай каласыңар. Анан ошондой аракет кылгандан кийин кандай натыйжага силер келесиңер? Кандай натыйжа болмок эле, ошондой ойлор келип атса, ошондой эмоцияларды жаратып атса, эмоциядан ошондой сезимдер келип атса, кандай аракеттериңер ошондой болуп атса, кандай натыйжа аласыңар? Албетте натыйжаларыңардагы, жыйынтыктары да силерге жакпайт. Силер каалабаган, силер жакпаган, жактырбаган жыйынтыктын баары келет, натыйжанын баары келет. Аякта дагы акчанын жоктугу келет, кыйынчылыктар келет, эчтеке жоктук келет ошактын баарына. Анан албетте ошентип силердин тагдырыңар курулуп, жашоо ошол бойдон өтө берет. Көп адамдар бүгүн ошол схема менен жашашат. Көп адамдар, мен канча көрөм, канча кат жазышат мага. Айселе мен эмем демек бергилечи деп. Ошон үчүн азыр ойлонсоңор, силер эң биринчи ошону түшүнүш керексиңер. Эң биринчи бул деген сенин ички дүйнөң, сенин тышкы дүйнөңдү жаратат. Биринчи тамырлар, анан мөмөлөр. Тамырларды алмаштырсаңар, мөмөлөр өзү эле алмаштырып калат. Мөмөлөр бул жыйынтык, мөмөлөр бул сенин тагдырың. Ошо жыйынтык, ошо натыйжаларың бул мөмөлөр. Ошолор алмашат. Эгер сен тамырларды биринчи алмашсаң, тамырларың бул сенин ойлоруң, сенин эмоцияларың, аны жараткан сезимдер, аны жараткан чечимдер, анан кийин аракеттер. Элестет, эми сенин ойлоруң күнүгө эртең менен ойгонуп алып, мисалы миллионго карай миссиянын катышуучулары билесиңерби, кантип ойгонушат алар? Эртең менен мисалы сабактар башталдыбы, сабактар саат 6-дан же да саат 40-ка чейин, 6:40-ка чейин, бир 40 мүнөттөн 1 саатка чейин болот да ар бир сабак. Эми элестеткиле, силер моундай ойгонсоңор, эртең менен турдуңарбы, терең дем алып, анан дем жарып, анан кийин бир аз керилип, чоюлуп, анан кийин кулактан кулакка чейин жылмайып,
hello, эми англисче айтып коеюн, анан которуп берем. Hello world, the winner is just woken up. Ассаламу алейкум дүнүйө. Жеңүүчү жаңы эле ойгонду деп ойгонсоң элестеткиле, эртең менен саат 5-те ошентип турсаңар, жылмайып, мындай даяр, жакшылыкка даяр, жакшы чоң ийгиликтерге даяр, бүт жол ачыкка даяр, бүт жанагы жакшылык кылганга даяр, сонун аракеттер кылганга даяр элестеткиле, ошентип ойгонсуңар. Ошондой анан ой жүгүртүңөр, бүгүн сонун күн болот. Мен бүгүн бүт өзүмдү жумшайм, ичимдеги таланттарымды, мага Алла Таала берген өзүмдүн да жана жөндөмдөрүмдү, жана өзүмдүн талантымды мен бүгүн жумшайм. Кандай болсо дагы бүгүн менин ойлорум бүгүн жакшы күн болот. Дагы бир шүгүр. Менин ичимде, менин жүрөгүм мынчалык шүгүрлөргө толуп турат. Баарына өзүмдү жашоомо, өзүмдүн балдарыма, жолдошума, бар болгон ишиме, бар болгон столдун үстүндө бар болгон тамакка, кийген кийим, мен баарына шүгүрчүлүк келтирем. Ошондо дагы мен Алла Тааладан көп нерселерди тилейм. Анткени мен чоң тилектерим бар, аябай чоң кыялдарым бар, аябай чоң менин пландарым бар. Ошонун баарын иншаллах мен баарын ишке ашырам. Аны элестеткиле, ошентип туруп алып, силер башкача ойлор, турганыңар ойгонгонуң жанакы минутадан баштап аябай элестеткиле, ушундай позитивдүү ойлор болсо кандай эмоцияны жаратат алар. Элестеткиле, кандай эмоцияны жаратат. Албетте эмоция, мотивация келип атат, жасагым келип атат. Эчтеке болот, кичинекей проблема болсо, кичинекей кыйынчылык болсо, кичинекей жетпей атса, эчтеке эмес. Ал бүгүн, бирок эртең башкача болот. Бүгүн мейли жетпей атат, бүгүн мейли мотивация аз, бүгүн мейли энергия аз, бирок мен аракет кылам ар бир саат, ар бир күн мен өзүмөн келишинче мен жасайм деп туруп элестеткиле, ошондой эмоциялар пайда болот. Андай эмоциялар кандай сезимдерди жаратат? Коркуу сезимдерди жаратат? Жок. Өзүңөргө ишенбейм деген, неуверенность деген сезимдерди жаратат? Жок. Ал таптакыр башка сезимдерди жаратат. Сезимдерди, жана англис сөзү бар да, courage. Бул деген орусча айтканда бир храбрость. Анан кыргызча айтканда бул сөз деген эме мындай дем күч берген сезимдерди жаратат да. Силерге дем күч берет. Элестетиңер кандай сезимдер менен жүрөсүңөр, кандай ишенимдер пайда болот. Элестеткиле, анан ошондой сезимдер болгондо кандай аракет кыласыңар? Элестеткиле, кандай аракет? Албетте чоң аракеттер, мындай тим эле эмеңерди салып, жүрөгүңөрдү салып, өзүңөрдү тим эле мындай от души дегендейчи, ошондой аракеттерди кыласыңар. Андай аракет болгондон кийин кандай жыйынтык аласыңар? Кандай натыйжа аласыңар? Албетте аябай чоң, аябай сонун, силер каалаган, силер күткөн, силер ниет кылган жыйынтык аласыңар. Ошондо силер каалаган натыйжага келесиңер. Көрдүңөрбү кандай бул иштейт? Жашоодо ошондой көп адам, мен таң калам, ушу бир жөнөкөй эле простой нерсени түшүнбөй жашап жүрүшөт. Ошондой бир простой нерсени түшүнбөйт дагы өмүр бою өтө берет да ошол өтө. Элестеткиле, бул жашоо бир эле жашоо берилген бул жакта. Анан буюрса жашоо өтөбүз. Бирок бул жашоодо кээ бир кишилер ушинтип эле эметип калышат да, эми англисче айтканда wasted this life. Бул жашоону жөн эле мусорка кыртып ишет, туалетке кыртып ишет. Бул деле жашоо бизге Алла Таала берилген да бизге. Бул жашоодо деле убакытты кетирбей, канча убакыт бар силерде? Канча силер эмне жылдан жылга жашарып атасыңарбы? Жылдан жылга силер карып бартасызбы? Баарыбыз карып бартабыз. Мына көзүбүз да жакшы көрбөйт. Ошондой бирок зрениябыз да түшүп атат, уже башкача болот. Анткени деген жылдан жылга биз карый беребиз. Жылдан жылга силер деген ошо силердин убакытыңар анча көп жок. Азыр жашооңорду колуңарга алып туруп, көп болсо 2-3 жыл максимум, 2-3 жыл аябай мындай өзүңөрдү өзгөртүп туруп, жанакы тамырларды,
Анан кийин мөмөлөр өзгөрүп калат. Ошо 1-2-3 жылга чейин бүт өзгөртүп жашоот. Анан бүт жашоону мындай силер каалагандай жашап жүрө берсеңер болот да. Бирок азыр жашооңор тез өтө берет, силер билбей каласыңар. Азыр өзүңөрдүн үстүңөрдө иштебесеңер, дагы проблемалар көбөйө берет. Дагы кыйынчылыктар силерге келе берет. Анткени силер түшүнбөйсүңөр. Эгер түшүнбөсөңөр ошол нерселерди, ошон үчүн эң биринчи түшүнүңөр, силердин сенин ички дүйнөң, сенин тышкы дүйнөңдү жаратат. Биринчи тамырлар, анан мөмөлөр. Силер түшүндүңөр тамырлар, бул ойлор эмоцияга келтирет, эмоцияга сезимдерге келтирет, сезимдер чечимге келтирет, чечимдер аракетке келтирет, аракеттер натыйжага кетирет, жыйынтыкка келтирет, анан кийин уже тагдыр курулат. Ошон үчүн миллионго карай миссия 60 күндүн ичинде, элестеткиле, 60 күндүн ичинде мен монтип келип туруп онлайн силерге сабак берем. Эртең менен ойгондоңор саат 5-те даярсыңар, сууңарды ичесиңер, лимон менен дем аласыңар, анан кийин отуруп туруп анан сабак көрөсүңөр. Сабак көргөндө ар бир сабак бул өзгөчө чоң ачылыш. Ошентип айтышат, бүт бизди миллионго карай миссия өткөн катышуулар, мен Бишкекке келгендечи, бир жака барсам, чуркап келип бирөө обязательно кучактап, Айсел силер менен сүрөткө түшүп алчы, бирок эң биринчиден мен силерге рахматым айтам деп анан көрсөтүшөт. Мына көрдүңөр, бул менин бизнесим, кичке эле үйдөн эле баштаган, сатып баштадым эле, азыр мына мондай бутик ачтым. Бирөөлөр фармацевтика жанагы франшизаларды ачып ийген, миллионго карай миссияны ачып, аябай масштабка кетишти да. Бирөөлөр болсо мен жанагы посуда менен бир айым, мен мурун Бишкекке келгенде жана Аю Грантка барып мебель каралып жана барсак, бирөө чуркап келди, Айсел мен силерге аябай рахматымды айткым келет, мына көрсөтүп коем, мына мен выставкага даярданып атам, мондай орун берилди мага, ушундай чоң эме ийгиликтерге жеттик, буюрса биздин ошо бизнесибизде деген көп аябай ошондой. Анан миллионго карай миссия бул жалаң гана бизнесмендер үчүн эмес, ар бир адам. Эгер ушинтип мен жана азыр айтып берип атпаймынбы, өзүмдүн түп тамырымды алмаштырам. Анткени мен башка мөмөлөрдү каалайм. Башка мөмөлөр бул кандай? Эгер бүгүн силердин мөмөлөрүңөр бул карыздар, силердин мөмөлөрүңөр бул жана жемиштер, жер мөмөлөрү бүгүн бул акча жоктук, же саякаттабайсыңар, же мындай өзүңөр каалаган жашоону жашабайсыңар, же балким жанагы көптөн бери каалап жүргөн квартира сатып алам, же үй салып алам деген дагы эле жетелек болсоңор, же өзүңөр каалаган жанагы автоунааны ала элек болсоңор, анда бул мөмөлөр эмне үчүн эми азыр силер түшүнүп атасыздар. Эми каяктан келген мөмөлөр, бул жөндөн жөн эле чыгып калган жок. Жөндөн жөн эле ошондой натыйжага силер келген жоксуңар. Жөндөн жөн эле бул жыйынтыкты силер алып отурган эмессиңер. Анткени деген силер түп тамырыңар алмаша элек, түп тамырыңар ошондой болуп аткан үчүн ошондой мөмөлөр чыгып атат. Эгер силер кайсы жумуш менен алектенбегиле, сетевой бизнесте болосуңарбы, традиционный бизнесте болосуңар, же үйдө отурган айымдар болосуңарбы, миллионго карай миссия бул ар бир адам үчүн өзүнүн түп тамырын алмаштырам. Ошо миллионго карай миссиянын эң биринчи ошондон баштайбыз. Эң биринчи эмне алмашып башталат? Силердин ойлоруңар. Анан эмоциялар алмашат, сезимдер, силердин баары байкап калат, силердин чөйрөңөр да байкашат. Бул башкача бир адам болуп атат. Кандай бир башкача өзгөрүүлөр көрүп башташат. Өзүңөрдүн жаныңардагы жолдошуңар болобу, жакындарыңар, алар да көрүп баштайт. Канчалык силер мындай жана орусча айтат го, расцвела дегенчи, аябай гүлдөп, күлүп, жайнап, энергияңар менен жаңылап, жанагы мотивация көп болуп, анан кандай иштерди бүт жагын силер аябай жакшы жасап баштайсыңар. Үйдөгү жумуш болобу, же бизнесиңердеби, мынчалык жеңилдик, мынчалык жаңы мотивация, энергия, ошонун баары миллионго карай миссия катышуулар, ошонун баарын биз алып баштайбыз деп айтышат да. Анан кийин карагыла дагы, мен айткандай жана адамдарды эмне токтотуп атат? Бул деген коркуу, бул деген жалкоолук, бул деген мен билбейм кандай кылыш керек деген сөз. Ошон үчүн мен силерге азыр дагы бир нерсени көрсөтүп берейин. Дагы бир нерсе, элестет, сен деген ар бир адам төрөлгөндө, ар бир адам ушундай
жылдыз болуп төрөлөт да, мондай жылдыз болуп төрөлөт. Ар бир адам, сен дагы, мен дагы, сен дагы, мен дагы ошондой жылдыз болуп төрөлөт. Анан биз төрөлгөндөн кийин элестеткиле, бизде кимдер бар? Биздин ата-энебиз бар. Ата-энебиз бизге өзүлөрүнүн чектеген ишенимдерин берет. Чектеген ишенимдер бул эмне? Мен силерге түшүндүрүп берейин. Мисалы, азыр түшүндүрүп берейин, мындай чийип бере аламбы, жокпу? Окей, мындай эле түшүндүрүп берейинчи. Мисалы, мына биздин ойлор бар, бирок ошол ойлорго эмне таасир этет? Ошол ойлорго мен айтпадым жана, негативдүү ойлор бул деген түпкү тамыр, анан негативдүү эмоциялар, анан негативдүү сезимдер, анан эмне таасир этет биздин ойлорубузга? Эмне үчүн бир киши позитивдүү ой менен жүрөт, эртең менен турдубу, ойлору позитивдүү бүт, а бирөө негативдүү ойлорго кирип кетет. Эмне үчүн? Ошондо суроо, эгер силер ошол суроону ойлоп калсаң, эмне биздин ошол ойлорубузга эмне таасир этет? Ошол ойлор позитивдүү же негативдүү болооруна эмне таасир этет? Эң биринчиси эмне таасир этет билесиңер? Бул деген чектеген ишенимдер. Бул деген, бирок ишенимдер бул деген биздин ички дүйнөбүздө программада отуруп, бул түпкү аң сезим деп коет ошону. Бизде эми Алла Таала ошентип жаратты да, бизде мындай аң сезим бар, бирок түпкү аң сезим дагы бар да биздечи. Ошо программалар, чектеген ишенимдер ошо ичинде биздин түпкү аң сезимде жазылган. Каяктан жазылды? Кичинекей кезибизден. Эң биринчи жана мен айткандай, мына ата-энебиз бар, ошо ата-энебиз өздөрүнүн чектеген ишенимдерин бизге берди да. Мисалы, алардын ата-энеси айтса, ой, сен колуң келбейт, сен эмне кыласың, кылбай эле кой, баары бир бизде андай жок, бизде баары бир байлар жок, бай кишилер мындай деген ишенимдерди сага айтып атса, өздөрүнүкү, бул өздөрүнүн ишенимдери. Сен ошол ишенимдерди алып туруп, өзүңө алып аласың. Ошо кичинекей кезибизден баштап, эмне уктук, эмне көрдүк, эмне сездик ден формироваться этет да, эметет да, мындай пайда болуп калат да. Биз дагы бир жолу кайталап коеюн. Ишенимдер, бирок ишенимдер мына азыр аябай жакшылап көңүл буруп уксаңар, бул деген аябай керектүү эфир силерге. Кээрлериңерге азыр жетон жана бизге айткандай, жана биздин участниктер, Асель, у меня жетон провалился. Тим эле кирди да депчи, мына кирди, точно кирди. Лампочка күйдү деп айтышат кээрлер. Жана пазл барго, ошо пазл тим эле ошо жана жетпеген нерсеси келди деп айтышат. Азыр жакшылап угуп турсаңар, азыр көп нерсени түшүнөсүңөр, аябай керектүү нерсе. Ошо биз ишенимдер негизи эки тип болот ошо ишенимдер. Биринчиси бул бизди колдогон ишенимдер, экинчиси бул бизди чектеген ишенимдер. Эки тип да, эки тип ишенимдер бар. Анан кийин бизде ар бир адамда экөө тең бар. Бизди колдогон ишенимдер бар, анан бизди чектеген ишенимдер бар. Мисалы, бизди колдогон ишенимдер, мисалы, кичинекей кезинде сен уксаң, о, сен деген кыйынсың, сен деген колуңан келет, сен деген баарына мындай эмесиң депчи, шаңдуу же андай эметесиң, шыктуу да. Сен деген ошондо бул деген, анан сен өзүңө, ой, мен колуман келет, мен деген кыйынмын, мен аракет кылсам, соң эле жасайм, деген колдогон ишенимдер пайда болуп, программа болуп жазылып калган. А эгер сага, сен деген там жиндисиң, эле сен деген колуңан келбейт, бул деген акча деген эч качан бай боло албайсың. Байлык деген сен үчүн эмес. Бай кишилер ал жаман кишилер. Акча деген бул деген кир нерсе деген ушундай ар кайсы эмелерди угатып, чектеген ишенимдер пайда болду. Түшүнүңөрбү? Ошондой ошол ишенимдер биздин түпкү аң сезимде отурган биздин ойлорго таасир этет. Кандай ошо бизде түпкү аң сезимде отурган ишенимдер кандай болсо, эгер бизди колдогон ишенимдер болсо, анда албетте жык деп туруп бизге ойлорубузга ошондой таасир этет. Ойлор позитивдүү. Эмне үчүн бир адамдын ойлору позитивдүү? Бүгүн сонун күн болот. Мен колуман келет. Мен бүгүн аракет, шүгүр, баарына шүгүр. Сонун, эч проблема эмес. Эчтеке болбойт. Баары бир табылат. Чечим келет. Табам, результат кылам. Аракет кылам. Баары жакшы болот. Эчтеке эмес, баарын кечирем.
Баарына ыраазымын мен. Сонун жашоомдо эмне болсо да, нан менен суу ичип атса да, сонун, шүгүр, ошол да бар менде. Мен түрүмүн бүгүн, балдарым жанында, тийимим бар, шүгүр. Элестеткиле, позитивдүү ойлорго таасир этет. Колдогон ишенимдер. А эгер чектеген ишенимдер болсо, анда булар деген барып туруп негативдүү ойлорго жаратат. Негативдүү. Ошон үчүн мен айтпадымбы, биринчи түпкү тамыр силердин мөмөлөрдү жаратат. Ички дүйнөңөр, сырткы дүйнөңөрдү жаратат, тышкы дүйнөңөрдү. Ошон үчүн ички дүйнөнүн ичинде иштеш керек. Жана мөмөлөрдү монтип үсүп албайт. Ой, чөтө мага могу алмурут жакпай атат. Мен алмуруттарды үсүп салам, эртең персик өсөт. Же манго өсүп калат деп туруп, үсүп. Эртең кайра эле байкы эле алмурут өсөт. Байкы эле алмурут. Эчтеке эмне үчүн? Анткени тамырлар алмурутта. Эгер силер манго өстүрөм десеңер, анда тамырларды алмаштырыш керек. Тамырды, мөмөлөрдү үсүп салып. Ошондой көп кишилер монтип атышат. Анан ойлоп атат, о, мен эртең эле мен бай болуп кетем, эртең эле менин жашоом өзгөрүп кетет. No. Силер деген түпкү сезимден, түпкү тамырлардан башташ керексиң. Тамырлар болсо ойлор, анан сезимдер, эмоциялар, чечимдер, аракеттер. Бирок эң биринчи бул чектеген ишеним. Эми карагы, эми силер түшүндүңөр, ишенимдер деген бул эмне? Колдогон ишенимдер бар, чектеген ишенимдер бар. Эми түшүндүңөр, булар деген биздин ойлорубузга таасир этет. Кандай ишенимдер, ошондой ойлор пайда болот. Эми карагыла. Эгер силер элестеткиле, силер деген ушундай жылдыз болуп төрөлүп калдыңар. Алла Таала ушинтип жаратып койгон сеничи, сен да, мен да. Эми ата-энебиз бар, биз төрөлгөндөн кийин ата-энебиз бар, алар өздөрүнүн чектеген ишенимдерин бизге берет. Эми алар жаман үчүн эмес. Эми алар билгенин айтат да, билгенин, эмне кичинекей кезинен эмнени көргөнүн ошолорду айтат да. Анан кайсысын айтмак эле бизге? Эмнени өздөрү көргөндү, өсүп атканда эмне көргөндү берет. Алар өздөрүнүн ишенимдерин бизге берет. Чектеген ишенимдер. Анан кийин барып туруп мектепке барабыз, садикке барабыз, университетке барабыз. Мугалимдер, биздин мугалимдер өздөрүнүн чектеген ишенимдерин бизге берет. Өздөрүн чектеген. Алар эмнени кичинекей кезинен угушту, алар эмне көрүштү, ошол бирок албетте алардын арасында колдогон да ишенимдер бар, жакшы ишенимдер албетте, бирок анын арасында көп деген чектеген да ишенимдер көп болот. О, бай кишилер жаман, о, акча деген кыйын, чоң акча таба турган кыйын, чоң акча, чоң проблема алып келет, анау мынау деген ар кайсы чектеген ишенимдерди силерге алар да берип коюшат. Анан кийин барып туруп чөйрө, биздин досторубуз бар, биздин тең туштарыбыз бар, алар өздөрүнүкүн беришет сага. Алар эмне угушту кичинекей кезинде, ата-энеси эмне деп айтышты, алар эмне деп көрүштү, эмне укту, эмне көрдү, эмне сезди, алар өздөрүнүн ишенимдерин сага берет. Албетте анын арасында колдогон ишенимдер бар, бирок ошондой эле аябай көп сени чектеген ишенимдерди алар да беришет. Анан кийин средства массовой информации бар. СМИ, средства массовой информации, бул телевизор, эмне. Всё. Анан кийин карап кой. Сен деген жылдызсың, бирок сен мондай коробкада жашап жүрөсүң. Бул коробканы мен англисче invisible box деп коем да. Invisible box орусча айтканда невидимая коробка. Невидимая коробка. Мындай көзгө көрүнбөгөн коробка да, коробка. Же болбосо башкача мен муну айтам, бул деген зона комфорта ошондой болот да. Сен деген жылдызсың, сен ошондой жаралгансың, жаркылдап, жайнап, жакшылыктарга татыктуу, ийгиликтерге татыктуу, баары. Бирок чектеген ишенимдер бар үчүн сен деген ушунун коробкасынын ичинде эметип атасың, жашап калдың да. Же бияка чыксаң, биякта дубал, бияка кирем десе, биякта дубал, бияка чыгам десең, биякта дубал, бияка бар жерде дубал. Бул деген сени чектеген ишенимдер. О, мен кыла албайм, о, мен колуман келбейт, о, бай кишилер жаман, о, чоң акча таба турган кыйын. Чоң акча таба турган кыйын эмес. Негизи чоң акча тапканы бул жеп жеңил. Кичинекей акчадан да көрүп чоң акчаны жеңилирээк табылат да негизи.
ошо чектеген ишенимдер. Анан кийин карап туруңлар. Эми силер деген бул нерсени көрүнбөгөн коробка же болбосо дагы башкача зона комфорта деп коет. Зона комфорт. Эми силер бунун ичинде жашап атасыңар, бирок бүт силер каалаган нерселер бул жакта. Айтат го, ошо все, что вы хотите, находится за пределами зоны комфорта. Бүт силер каалап жүргөн нерселер саяхаттоо, жакшы силерге каалаган кымбат кийим кийүү, силер каалаган аябай сонун үйдө жашоо, силер каалаган унааны айдоо, бүт жана балдарыңарга сонун жакшы мектепке жиберип, анан бул баары бул жакта. Сыртта, ошо коробканын сыртында бүт силер каалаган нерселердин баары бул жакта, сыртында. Силер болсо ичинде жашап жүрөсүң. Анткени чектеген ишенимдер. Мен жасай албайм, колуман келбейт, чоң акчалык тапкан кыйын, бай кишилер начар. Анан тиги бул ошонун баары силерди кармап жүрөт. Силер бияка чыган десең, дуал бар жерде. Анан кийин мына эмне үчүн силерге наставник керек? Эмне үчүн күчтүү, мыкты устаз керек? Мисалы мен дагы жаңы баштап атканда силер менин өмүр баянымды билесиңер да. Жаш кезимде эле 2000 жылдардын башында эле мен Лондонго кетип калгам. Мигрант болуп, жап-жаш кыз. Английским жок, же акчам жок, же эчтекем жок. Ошакта мен баштагам да. Жаңы баштап атканда ошондо мен ушунчалык Алла Таалага шүгүрлөрдү келтирем. Анткени мен аябай сонун мыкты устаздарым болду. Наставник деп коет да. Алар мага ошо мен силерге азыр түшүндүрүп аткан нерсени алар мага ошондо түшүндүрүп беришкен да. Ошондо Асель ушуну түшүнсөң, сен бай, ийгиликтүү болосуң да жашооңдо деп ошону мен аябай мындай жакшы кабыл алып, аябай мындай терең түшүнгөнгө аракет кылып, анан бүт ишке ашырганга да күнүгө аракет кылып, ошон үчүн бүгүн алхамдулилля ошондой натыйжаларга, жыйынтыгга келип отурам. Менин бүгүнкү азыр миссиям бул деген силер менен бөлүшүү. Мен бүгүнкү азыр менин каалоом бул деген көптөгөн адамдарга ошону жеткирүү. Анткени да мага ошо менин устаздарым жардам берди. Бул деген менин эмем да, акым да, мен деген ушу силерге жеткизүү. Бул деген менин чоң эмем да, силерге жеткизип, силерге ошолорду берип, силерге жардам берүү. Ошон үчүн мен жакшы көрөм да, жүрөгү. Ошон үчүн дагы Миллионго карай миссия деген программаны мен чыгаргам. Бул бестселлер программа, хит программа, 2 ай. Эгер силер катыша элек болсоңор, көп нерседен калып калдыңар да, чын айтам. Анткени катышып баштаганда эле билесиңерби, кээде мынтип жазат Асель же, билесиңерби мен эмнеге бир эле нерсеге мен өкүнүп атам. Эмне үчүн мен бул программаны эрте баштаган жокмун? Акчам жок, убактым жок деп эле шылтоо кылып жүрдүм эле 2-3 жылдан бери. Мына азыр катышып, көп болсо 2-3 сабак эле болуп атат, азыр жаңы эле башталат. Мен канча деген ачылышты өзүмө алып, канча деген мындай түшүнүп келип, мен ошого эле аябай кейип атам деп атат да, что мындай өкүнгөнүм ошо эртерээк келип, ошо жашоомдун баарын уже 2 жылда мурун эле ошонун баарын өзгөртүп алып, башкача жашамакмын депчи азыркыга чейин. Ошон үчүн эгер өтө элек болсоң, Миллион карай миссия жакында башталат, ушул мүмкүнчүлүктү кетирбейбегиле. Анткени силер деген ушул программада силерге мен өзүм устаз болуп берем. Анткени мен баар жактан эксперт эмесмин. Мисалы, арттоо жагынан эксперт эмесмин мен, же болбосо үй бүлө куруу жагынан эксперт эмесмин. Алхамдулилля, мен өзүм да аракет кылам, өзүмдүн үй бүлөмдү жакшы бакыт таалай болсун деп. Бирок мен деген эң негизгиси бул ички потенциалды, адамдын ички потенциалын ачып, анан финансылык ийгиликке жеткизүү. Бул деген менин эксперт жагым да. Ошон үчүн силерге Миллион карай миссия. Бирок кызыктуу нерсе, Миллионго карай миссия келген кишилер, адамдар, катышуучулар айтат да, Асель же, чындап айтсам, мен биякта финансылык жагын оңдойм деп келдим эле. Анан финансылык жагым аябай оңдолуп, өсүп, өзгөрүп, анан плюс ага дагы биздин жолдошубуз менен мамилебиз
абдан өзгөрүп сонун болуп калды. Бирибизге мен сени сүйөм деп айтып баштадык да. Бизде бир эже анан мырза бар, анан ошо миллион кара миссия катышканда айтып па, Асел, биз деген уже мындай чоң эле эже мырза да, биз деген уже 27 жылдан бери үйлөнгөнбүз дейт. Мурун 27 жылдан бери үйлөнүп, азыр ушу миллион кара миссия катышып, азыр бирибизге мен сени сүйөм деп айтып баштадык дейт. Элестеткиле, силердин үй бүлө мамилеңерде аябай жакшы өзгөрүп, миллион кара миссия, анткени силер өзүңөр өзгөргөндө, түп тамырыңар өзгөрүп баштаганда, силердин бүт жашооңор өзгөрүп баштайт ошол жакта. Силердин үй бүлө мамилеңер, акча жагыңар өсүп, силер уже кирешеңерди көбөйтүп баштаганда, силердики өзгөрүп баштайт. Ошон үчүн мисалы устаз эмне үчүн керек? Силер бул чектеген ишенимдердин ичинде жашап жүрөсүңөр. Чыгайын дегенде дуал бар. Ошондо силер чыгайын дегенде устаз моундай силерди колдогон нерсе болуп берет да, силерди колдогон нерсе болуп, анан силерге артка кеткенди эметпейт да, сени артка кетип калбашын деп сени колдоп, сен деген ушул процессти мындай, бул процесс пертурбация деген процесс деп аталат. Бул негизи жана алмастар бар го, алмастар бир обработка өткөндө, аябай чоң мындай нагреванияга өткөндө, анан бриллиант болуп чыгат экен да. Ошо силер дагы ошентип аябай мындай силерди эмеден өткөзүп туруп, окутуп, чокутуп дегендей бүт эмелерди, түп тамырларды алмаштырып, анан кийин колдоп, устаз силерди колдоп, үйрөтүп, силерди эметип туруп, анан бум деп бияка чыгып кетесиңер. Силер бияка чыгып туруп, зона комфорттон силер чыгып кетесиңер. Ошон үчүн бул устаз керек. Ар бир адамга устаз, силерди колдочу, силерге жанагы артка кетип калбаш үчүн устаз керек. Силерди колдоп, ушу процесс пертурбациядан өтүп туруп, бум, анан кийин ошо бул жанагы, билесиңерби, дагы зона комфорта эмне деп орусча айтышат? Ментальная тюрьма дешет. Ментальная тюрьма, менталдык түрмө. Элестеткиле, бул зона комфорта, бул деген менталдык түрмө. Адам киши өмүр бою жашай берет, өзү да билбейт. Ушу менталдык түрмөнүн ичинде жашап жүргөн. Ошон үчүн бул деген устаз болсо, силерде устаз силерге жардам берет. Могу процесс пертурбацияны өтүп туруп, жана жасай турган нерсени силерге жасаттырып, ойлорду өзгөртүп, түп тамырын, анан кийин бум деп бияка чыгасыңар. Бул жакта силер баары каалаган нерселер, бул жакта сыртта саякаттайм, финансылык ийгиликке жетем, балдарыма жакшы келечек түзүп берем, өзүм жаккан нерселер, хоббилер менен алек болом, каалаган үйүмдү сатып алам, каалаган машинени айдайм деген натыйжаларга иншаллах жетесиңер. Ошон үчүн миллион кара миссия бул проблема, особенно эң негизгиси бул чектеген ишенимдерден миллион кара миссия жардам берет арылган. Особенно жанагы финансылык жагынан, акча жагынан чектеген проблема. Ал чектеген ишенимдерди ошо миллион кара миссия арылганга, силерге арылганга жардам берет. Эми деген, эгер качсаңар, мен айтып берейин, маалымат берип коеюн, силер билиш үчүн 2 ай болот, 60 күн. 60 күндүн ичинде бир айда 2 жолу мен менен суроо жопко киресиңер. Zoom, бул жабык только гана миллион кара миссиянын катышууларына. Ошол жакта биз силердин кейстерди, мен силер кирип туруп мага суроо берсеңер болот. Ошо жабык Zoom бир айда 2 жолу өтөт. Ошондо 4 коучинг, жабык коучинг болот менен, суроо жооп. Силер кирип туруп сурооңорду бересиңер. Аякта заданиялар болот, тапшырмалар болот. Баштагандан бери жаса. Эң биринчи мына силер толук адаттарды, миллион кара миссия бул эмне? Биринчиси бул толук адаттарды өзгөртүү. Эски чектеген адаттарды таштап, ийгиликке алып барган жаңы адаттарды түзөсүңөр. Эртең менен эртең огонуу саат 5-те. Китепти окуу, күнүңөрдү пландаштыруу, кантип жанагы особенно деген жанагы байлык формуланы өйрөнөсүңөр. Байлык формула силер бүгүн мисалы жана мен айтпадымбы, акча түшүп калса баары бир күнү бар, бир күнү жок деген. Ошондой болбош үчүн ар дайым өсүп өнүгүш үчүн бул деген байлык формулаларды силер үйрөнүш керексиңер. Бул акча кантип иштейт, кантип жеке каржыны башкарыш керек. Эгер аны билбесеңер, силерге Алла Таала эч качан көп акча берилбейт. Эч качан көп акчага туш келбейсиңер. Анткени деген биринчи
ойлор, түпкү аң сезим, бул деген тамырлар, анан мөмөлөр алмашат, анан дагы адаттардын үстүндө иштейбиз. Ошо миллион карай миссиянын ичинде адаттарды эртең менен ойгонуу, китеп окуу, күнүңөрдү пландаштыруу, кантип пик абалда болуу, ошонун баарын миллион карай миссиянын сабактарынан ар бир сабак бул жаңы ачылыш. Ар бир сабак бул жаңы мени жаңыртуу. Ар бир сабак жанагы эски чектен ишенимдерден арылуу, жаңы силерди колдогон ишенимдерди пайда болуу. Ошол ар бир сабак миллион карай миссия. Анан кийин миллион карай миссия келгенде биринчи ошо байлык формулаларды да үйрөнөсүңөр. Биринчи адаттардан арыласыңар, жанагы эски байлык формулалар, акча табуу, кантип акчаны көбөйтүү, кантип акчаны сактоо, мыйзамдардын түшүнүү жана колдонуу. Ошонун баарын миллион карай миссиядан үйрөнөсүң. Анан тамырларды алмаштырасыңар, ички ишенимдерди плюс жана эски ойлорду, жаңы ойлор пайда болот, позитивдүү ойлор. Анан силердин эмоцияларыңар алмашат. Ошо миллион карай миссияны баштаганда ойлор алмашып баштайт, эмоциялар алмашып баштайт. Эмоциялар алмашканда сезимдер алмашып баштайт. Эски коркуу сезимдер кетип баштайт. Жаңы силерди колдогон дем күч сезимдер пайда болот. Анан жалкоолуктан арыласыңар. Эки жанакы эгиз кыз деп айтып коем да мен. Бул шылтоо, жанакы жалкоо, шылтоолук, жалкоолук. Ошо эки эгиз кыздан арыласыңар. Анткени жалкоолук жана шылтоолук силерди бүгүн ошол дагы балким ошол причинада силер бүгүн көп нерселерге жетпей отурасыңар да. Ошол дагы силер жалкоолук, шылтоолук деген нерсе жок болуп калат. Анан фокусту өзгөртүү силер түшүнөсүңөр. Көңүлдү көйгөйлөргө эмес, мүмкүнчүлүктөргө жана чечимдерге берүү. Ошондойду үйрөнөсүңөр силер. Анткени деген Тони Роббинс мындай айтканда, качество твоего фокуса определяет качество твоей жизни. Сенин фокусуң каяка барса, ошондой жашооң да ошондой болот. Ошол миллион карай миссия силер фокусту кантип туура коюу, эртең менен баштап, ошон үчүн эртең менен ойгондуңарбы, саат 5-те дем алдыңар, лимон менен суу ичтиңер, чөйлүп керилип жылмайдыңар, айттыңар, дүйнө жүзүндө мына жеңүүчү жаңы эле ойгонду, туура ойлор, анан пик абал болот, энергия, таза энергия көп пайдасы болот. Анткени бүгүн кишилер айтат, менин энергиям жок, мотивациям жок, мен депрессия деген эмнени силер унутасыңар миллион карай миссияны. Ошол жактан бүт түшүнөсүңөр, кантип сураш керек, кантип ишениш керек, кантип жасаш керек. Жана китепте айткандай эле сура, ишен, жаса деген айткандай эле ошо миллионго карай миссияда силер үйрөнөсүңөр. Кантип сураш керек, кантип ишениш керек, кантип жасаш керек. Ушунчалык дем күчүңөр пайда болуп, таза энергия көп пайда болуп калат. Ошондо силер көрүп баштайсыңар, кандай мөмөлөр чыгып баштайт силерде. Жана бүт силер бүгүн каалап жүргөн нерсе, силер каалап турган нерсе силерден мына бир эле кадам силерден. Силер ошонун баарын бирок силер башташ керексиңер өзүңөрдөн. Жашоо өтө берет. Эгер силер бүгүн жана мен айткандай силерде устаз жок болсо, силер бул менталдуу түрмөгө түшкөндөй жашап жүрө бересиңер. Силерге устаз керек. Ошон үчүн миллион карай миссия мен силердин устазыңар болуп берем. 2 ай саат 5-те турасыңар. 6-да сабак башталат. 40 мүнөттөй же 1 сааттай сабак болот. Ал сабакта да медитация бересиңер. Мен силерге туура билдирүүлөрдү, аффирмацияларды аласыңар, сонун күчтүү. Аларды да күнүгө айтасыңар. Жашооңор ушу 2 айдын ичинде бөлүнөт. Before and after деп коет англисча. До и после. Мына миллион карай миссия катышканга чейин жашооңор, анан катышып бүткөнгө чейин башка жашооңор ошондой көп нерселер өзгөрөт. Эгер катышам десеңер, менде силерге сюрприз бар, бир жакшы сюрприз. Дагы бир нерсе айтып коеюн, бизде партнерлор бар, жакшы партнерлор. Бул Фирангиз, Өзбекстанда, Ташкентте. Эгер силер Фирангиз менен иштешсеңер, анда Фирангизден бүгүн алсаңыз болот. Нуриля деген партнерибиз бар, ага кайрылсаңыз болот. Жана биздин командабызга бул Назгуль, Эльвира, Эля, Салтанат, Назира, Назико, даги Кыял, Адил, Күн Сауле деген биздин командабыз бар. Ошо биздин командабызга да кайрылып,
биздин командабызга дагы бүгүн катталып алсаңыз болот. Анткени бир сюрприз, бүгүн скидкасы менен баасы 12.500 сом эле, 12.500 сом. Бул аябай мындай жакшы баа, анткени деген англисчеси ошо миллион карай миссия англисчесин өткөзөм. Мен $997, бул $1000, 87 миң сом. Элестеткиле, ушул эле программа, бирок англисче, ушул эле программа. Ушул эле миллион карай миссия англисчеде өтөт, орусча. Англисчеси ушундай кымбат, 87 миң сом. Кыргызчасы бүгүн атайын акция 12.500 сом эле. Анан дагы сюрприз. Эгер силер жетишип калсаңар, ушул мүмкүнчүлүктү кармап калсаңар, анда мен силерге белек берем. Бүгүн бирок акция 24 саат эле кармап коем. Менде бизнес чеберчилик деген программа бар. Ошо силер эгер жакында иш баштайм десеңер, же ишиңер уже барбы силердин, эгер десеңер, ошондо бизнес чеберчилик деген программа, бул орусча бизнес мастерство. Бул программа негизи өзү эле $200 турат. Программа өзү $200 турат. Бирок 1 айлык программа, 1,5 айлык программа. Бирок мен силерге бүгүн белек катары берем. Ошо бизнес чеберчилик деген программа силер көрөсүңөр. Эгер силердин иш баштайм десеңер, ушуну биринчи көрүп анан баштасаңар, силер көрөсүңөр, таптакыр башка натыйжаларга чыгасыңар иншалла. Эгер иш баштасаңар, анда силердин ишиңерди ошо билимди колдонуп туруп, бизнесиңерди жок дегенде бир 5-7 эсе өстүрүп алсаңыз болот. Ошол билимдерди алып, колдонуп алып. Бул деген программа аябай мыкты бизнес чеберчилик. Бул мен өзүмдүкүн 3 бизнестерим бар. Ошо 3 бизнестерди кантип миллиондук деген кирешеге чыгардым. Ошол жакта мен ошонун баарын айтып берем. Бизнес чеберчилик программаны бонус катары аласың. Бирок бир эле күн ошол бонус алсаңар болот. Бир күндүн ичинде эгер катталсаңар 24 саат, анда ошол бонусту алып каласыңар. Жок болсо анда бонусу жок эле 12.500 сомдон катталып алсаңар болот. Анткени старт жакында. Бизде ар бир поток 2-3 ай мурун толуп калат. 2-3 ай мурун. Миллион карай миссия, бул хит, бул бестселлер, бул деген программа кана миңдеген адамдардын жашоосун өзгөрткөн программа. Ошон үчүн менин бул эң негизгиси, менин кыялым бул деген көптөгөн адамдарга жардам берүү. Анткени мен ошонун артынан соопторду алып атам. Мен ошонун артынан Алла Таалага мен бергенимде мындай рахматымды, мен шүгүрүмдү ошентип келтирдим. Анткени мен жардам берген сайын мен өзүмө да соопторду алып атам. Ошон үчүн ушул мүмкүнчүлүктү жибербей колдонуп кал. Анткени байлыкта формуланы үйрөнөсүңөр. Жаңы адаттар да пайда болот. Финансылык жагынан 3-4 кээрлер 5 эсе өскөндөр аябай көп биздин участниктерден. Жана бизнестерин, сетевой бизнестерин командасын аябай өстүрүп. Эгер силерде команда бар болсо, менин силерге сунушум, кеңешим бул деген командаңарды ошо миллионго карай миссия катыштырып үйрөтүп алгыла. Анткени бизде сетевой бизнестин лидерлери 500-300, бир лидер бизде 750 киши киргизип окутуп алып, эң биринчи топ позицияга чыккан. Анткени бүт команда үйрөнгөндөн кийин команда өсүп баштайт. Финансылык термостат көтөрүлөт. Аябай өйдө финансылык термостат көтөрүлгөндө киреше көтөрүлүп баштайт. Билимгер чектеген ишенимдерден арыласыңар. Бул жактан жана менталдуу түрмөдөн чыгып туруп, силер каалаган нерсени пландаштырганды үйрөнөсүңөр. Бүт ошо бай кишилер жасаган адаттардын баарын сиз жасап баштайсыңар. Ошондо жашоо башкача болуп баштайт. Анда эмесе мен ошо менен коштошоюн. Анткени көп нерсе айтыш керек, бирок анын баарын миллион карай миссиядан үйрөнөсүңөр. Келгендерди, уже катталгандар бар силерге арарды мен силерди куттуктайм. Бул деген эң чоң кадам, бул деген эң чоң кадам, чоң өзгөрүшүгө бир чоң кадам, аракет таштадыңар. Анткени ар бир аракет бир жыйынтык берет да, натыйжа берет. Ошон үчүн эң биринчи кадам чыкташ керек да, анан кийин баштап. Мен орусча айткандай, делай свою часть, Всевышний сделает все остальное. Сен өзүңдүкүн кылсаң, Алла Таала калган баарын өзү жасап коет. Ошон үчүн биринчи кадам таштагандарга мен куттуктайм силерди. Бүгүн катталам дегендерге азыр 24 саат бар, катталсаңар бонус алып каласыңар. Өзүңөрдүн командаңарды, жакындарыңарды да чакырып алсаңар болот. Анткени чоңу үйрөнсөңөр, чогуу ошол жакшы да, бирөө менен жалгыз эмес, дагы бирөө менен үйрөнсөңөр жакшы да. Анткени
бириңерге чалып бүгүн сабакты уктуңбу, кел экөөбүз ошону жасайлы, сен эмне кылдың, бүтүрдүңбү, мындай кылабыз деген эме керек да. Ошол бар болгондо бирөө дагы бирөө силердин жаныңарда же командаңар менен чогуу өсүп, чогуу жана ар бир сабакты обсуждать этип, ар бир сабакты чогуу кайра сүйлөшүп, эмне алдым, эмне үйрөндүм деп кайра жана тапшырмаларды чогуу жасасаңар, дагы көбүрөөк өсүү өзгөрүү болот. Окей, катталгыла. Анан дагы унутпагыла, бул видеонун астына комментарий калтырып койгула. Комментарий калтыргандардын арасынан экөөнү тандап туруп, менин автографы менен, мен силерге жазып берем, автографы менен кыздар эртеңби же бирсүүнү тандап туруп, бирөөңөрдү эки китеп келек катары берем. Регистрация азыр ачык. Жакында жабылат, анткени деген толуп калат, поток тез эле толуп калат. Ошол мүмкүнчүлүктү кетирбегиле, азыр чалып катталсаңыз болот. Телефонду калтырып коюшат, менин кыздарым прям чалгыла, катталгыла. Миллион карай миссияда көрүшөбүз. Баарыңарды өптүм, кучактадым, хай-фай бердим. Баарыңарда чоң ийгилик каалайм.